Жалпыга салам. 4 октябрда өлкө жарандары Жогорку Кеңештин депутаттарын тандайт. Бул жылы парламентке өтүш үчүн 16 партия таймашууда. Бул видеодо мен сиздерге Мекенчил партиясы жөнүндө айтып берем. Балким сиз Мекенчил партиясы жөнүндө уга электерсиз, бирок анын лидерин тааныйсыз. Келерки парламенттик шайлоого бул партия Камчыбек Ташиевдин жетекчилиги алдында бара жатат. Ал партиядагы эң эле баарына таанымал талапкер. 2012 жылы ал Бишкектин борборунда кум төргенине байланыштуу митинг өтүп жаткан учурда Ак үйдүн тосмосунан аттап өтүүгө аракет кылган. Милиционерлер менен митингчилердин ортосунда кагылыш чыгып, кийинчерээк укук коргоочулар Ташиевдин өзүн, анын парламенттеги кесиптештери Талант Мамытов менен Садыр Жапаровду да кармаган. Бирок Ташиев абак жазасына тартылган эмес. Акыркы парламенттик шайлоодо Ташиевдин ата журту Өмүрбек Бабановдун республикасы менен биригип, ошондон улам эки саясатчы парламентте 28 орун ала алышкан. Анткени менен Ташиев Өнүгүү Прогресс партиясынын өкүлүн сабап салгандыктан шайлоо өнөктүгүнөн четтетилген. Мекенчилден дагы бир талапкер аттанууда. Ал абактагы экс-депутат Садыр Жапаровдун иниси Сабыр Жапаров. Мындан тышкары партиянын талапкерлеринин тизмесинде учурдагы депутат Курманкул Зулушев жана мурдагы депутат Жылдызкан Жолдошова бар. Мекенчил шайлоого карата программасында бирдиктүү башкаруу системасын түзүп, элге 30 жыл ичинде урдалган каражаттарды кайтарып берүүнү убада кылууда. Партия өзүнчө пункт менен бажыдагы коррупция менен күрөштү да белгилеп, ал тургай мам кызматкерлеринин армиясын кыскартып, мигранттарды колдоону да убада кылууда.